Жаншериктер актер Арнис Кыдырмышев менен актриса Альбина Имашева Кыргыз улуттук драма театрында эмгектенүү менен бирге тасмаларга тартылып келишет. Жумушта кесиптеш, сахнада өнөктөшпүз деген түгөйлөрдүн баш кошконуна 12 жылдын жүзү болуптур. Жаркылдаган жубайлар маектеш олтурган 1 саатыбызды шаңга бөлүштү. Экөөбүздүн Альбина экөөбүздүн таанышып калганыбыз ошо искусство институт болчу, азыр университет болуп калды. Ошол жака мен жаңы тапшырып келип, анда ал кезде Альбина менден 2 курс өйдө окучу. Негизи мындай балдар улуу курс, анан кичүү курстар кыздар менен сүйлөшөт го, биздики наоборот болгондо. Бирок мен Караколдон училищаны бүтүп келгем. Бул жака келгенде эле карасам мындай башкача өзгөчөлөнгөн кыздарды карап жүргөм негизи. Анан эң узуну ушул көрүндү, башка узундар жок экен. Таба албай койдуң да кой. Койду экөөбүз. Эми башында кезиккенде деле экөөбүз ушундай турмуш куруп жашап кетебиз, же мамилебиз бири-бирибизге төп келип калат деп деле ой болгон эмес. Андай акырындык менен жүрүп, Дос болуп жүрүп. Дос болуп жүрүп, анткени тиги Караколдо окуп жүргөндөгү ошол жактагы кыздар бар болчу, менин группалаш кыздарым, ошолор менен Альбина чогуу окуп калды. Анан алар менен чогуу тааныш болуп, Альбина да чогуу жүрүп, анан экөөбүз бир анча 4 ай, 5 ай жүргөндөн кийин анан акырында мамилебиз башталып калды да. Арнис өзгөчө айымды издесе, мен мындай өзүнүн жашоосуна тың, чечкиндүү, эч кандай бой союна деле караган жокмун. Арнистин чечкиндүүлүгүнө карап туруп экөөбүздүн ушу мамилебиз төп келишип калды окшойт. Баягы баары бир эле бизди чыгармачылык бириктирди окшойт. Чыгармачылык эң биринчи орунда чыгармачылык бириктирди. Анткени Бишналиева атындагы искусство институтунда экөөбүз тең бир кесипти аркалаган окууда окуп калдык. Мен да актерскийде, Арнис да актерскийде, ошентип баягы театрга чогуу келип, чогуу кетип, экөөбүздүн романтикалуу кечтер ушу театрда өттү, спектакль көрүп, сейилдеп, жөө кыдырып, акчабыз жок. Ушундай бир жакшы, кызыктуу мындай күндөрдү кечирип келдик. Кыз жигит болуп жүргөнүбүзгө дагы, анан үйлөнгөнүбүзгө да каршы чыккандар көп болгон. Анткени мага айтып калды, эми айланайын узунураак жигит тапкан жоксуң депчи. Мага кыскараак жокпу деп. Жөн башкасын эле тапчы депчи, ошондой көп болду да. Анан мындай 4-курс курс болуп, мен 4-курс курс болгондо, Арнис 2-курс курс кезинде үйлөнүп калдык да. Анан өзүмдүн сахна тилинен сабак берген Калича Сидалиева, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, өзү мага сабак берчү. Анан ал киши аябай каршы чыкты. Сен оку, 1 жылың калды, сен күйөөгө тийсең актриса болбой каласың. Эми күйөөгө тийгенде мындай ал турмуш башка, түйшүгү көп болот, бала төрөйсүң, анан актрисалык таштап саласың сен. Андан көрө тийбей кое тур, бүтүп ал деп мени алдады жакшы эле. Анан бир ошондой ситуация болуп калды да, экөөбүз ошо бир клипке тартат деп, анан мен баланы ойномокмун, менин апамды ошо Калича эже ойномок экен. Анан ал кезде как раз Альбина экөөбүз үйлөнүп, анан Альбина күйөөгө тийип кетти болуп жүргөндө, жүргөндө магачы. Калича эже мени жакшы таанычу эмес ал убакта, мындай эле сыртыман билсе керек. Анан ошол жактан келип, Альбинаны алган турбайсың деп, анан бир ошо бала жатып калганда тур деп бир кыйнаган жери бар болчу, бала уктап аткан кезиндечи. Анан ошол жерден келип алып, эми клипте үн жазылбайт го. Тиги Калича эже туруп алып, эмне Альбинаны алып кетип каласың? Эмне алып кетесиң деп ичимде алдым да кой. Ой, сабадым деп. Тамашалап. Андан кийин ошо Арнистин ким экенин билдим, туура эле тандоо жүргүзүп турсуң деп, ошо азыркыга чейин биздин өкүл атабыз Амир Сооронбаев азыркыга чейин бизге мындай чыгармачылык жактан, турмуштук насаат жактан жакшы жардамдарды көмөктөрдү көрсөтүп турат. Ыраазыбыз ошо кишиге да. Экөөнү бири-бирине окшоштургандар көп экен. Базар аралап кийим алып жүргөндө иниңизге жакшы жарашат, ала бериңиз деген сатуучулар болот дейт актриса. Бири-бирине окшоштор бактылуу болот дегендей, бактылуу түгөйлөрдүн үйлөнүү тою да өзгөчө шартта өткөнүн айтып жылмайышты. Ал кезде экөөбүз студентпиз да, окуп жүргөн кезибиз. Анан бул жактан жанагынтип театрда иштечүбүз, окуп аткан кезде эле мен ал кезде ошо городской театрда иштечимин, Өмөралиевдин.
Альбина болсо бул театрда иштечү. Анан экөөбүз зарплата алабыз. Чогултканбыз кадимкидей экөөбүзчү даярданып. Эми зарплата ал кезде 300 сом алчубуз, 350 сом алчубуз. 300 сом ушундайдан алчубуз. Анан ошондон чогултуп, бул жактан кетерде группалаштарыбызды чогултуп, общежитиядан чай берип кадимкидей. Анан алар бизди узатышып, биз лимузин менен эмес, маршрутка менен кеткенбиз го. кадимки элдер түшкөн эле маршруткага, жана Кундуз деген чогулган кызыбыз бар болчу деп атпайсызбы? Ошону менен чогуу үчөөбүз элдер, мен өзүм көлдөн болом да. Анан элдер түшкөн эле маршруткага отуруп түн ичинде бизди маршрутка бирок Үйгө чейин жеткизип барган. Мен айылым биз Караколдун маршруткасына түштүк да. Анан ал Каракол түз өтүп кетет. Менин айылым Долон деген айыл, ал ар жака кириш керек да, бир 15 километрдей. Анын ичиндеги мындай пассажирлар дагы бизге түшүнүк менен мамиле кылып, эми биз ушинтип бараттык элек, байке тигиндей мындай десе, мейли анда жеткизип коелу деп барып бизди айылга. Түнкү саат бир 2-3-төрдө бардык белек. Барып анан таштап коюп кетишкен. Мен эми айылга баратам дедим да, айылга баратам бир аз мындай юбка кийип алайын десем, юбканы эмне кыласың деп туруп акшым алып берип койдум. Мына ушул болот, ак ремпер алып берип койду. Мына ушундай эле болот. Менин ак көйнөгүм ошо акшым менен баргам да, анан айылдагылар эме шым кийип келиптир, бул келин тасталаңдаган жаман келин го дебесин. Жок, сага юбка жарашпайт, сен шым эле кий деп койгон да. Эми жарашыктуу болуп барсың дедим да, эми сардан келип атса анан юбканы шым эле кийип алса болмок экен деп айтпасын деп. Кыялым экөөбүз бириксек, баш кошсок деген эле кыял болчу. Анда мен мындай мен ак көйнөк кийип монтем деген чынында эле мына куттуу биздин театрыбызда турат, мен андай ойлогон эмесмин. Бизде самый главный эле экөөбүз бирге болсок, бир кол кармашсак деген эле ушундай тилек бар болчу да. Анткени ошол кезде ушундай экөөбүз бир тыйындан чогулттук. Экөөбүз жанагы мындай обручальный шакектер бар го, нике шакеги. Экөөбүз чогултуп, зарплатабызды чогултуп өзүбүз алдык. Бардык тойго анча-мынча кете турган каражаттарды, тойго анча-мынча кете турган азык түлүктү өзүбүз алып, мындай тиги ата энелерибизге кыйынчылык келтирбейли деген ниетте ошондуп экөөбүз мындай чогултуп туруп анан барганбыз да. Мен антип ак көйнөк кийип тасталаңдайын дегенде эле немеге мындай неметкен эмесмин, чынын айтканда. Башка үй бүлөлөрдөй эле бизде деле таарыныштар болот, бирок көпчүлүк учурда биздин талаш тартыш чыгармачылыкка байланыштуу. Канткен менен көпкө таарына албайбыз, көп болсо 2-3 мүнөт сүйлөшпөй калабыз дешет алар. Экөөбүз урушканда, мисалы үчүн ошо урушканда биз көпкө дейре бирибизге сүйлөбөй калбайбыз. Бир 3 мүнөттөй сүйлөп алса, сен эмне сүйлөйт, эмне болду деп калабыз да, анан ошентип сүйлөшүп кетебиз. Мисалы, бирөөлөр болот го, мисалы, кече таарынып калган ошо ойдон сүйлөшө элекпиз дегенчи. Билбейм, мен ага чыдабайм, жарылып кетет болсо. Экөөбүз тең эле жарылып кетебиз. Сүйлөп туруш керек да. Экөөбүз тең мындай мүнөздөрүбүз окшош да. Экөөбүз тең мүмкүн мен деле неме чукул болуш керек жиним, жанына элер эмеспи? Чукул эле. Экөөбүз тең анткени бир зодиакта төрөлгөнбүз. Экөөбүз тең күнүбүз, мисалы үчүн экөөбүз тең мен 6-июнда, 12-июнда туулган күндөрүбүз да жакын да. Кыздарыбыздыгы да ушундай да, баарыбыз тең окшошпуз үйдө. Шакылдап эле турабыз. Мага жаккан жагы, мисалы, Альбинанын дагы ар бир нерсеге мындай ой менен, салмак менен, жеңил ойлуулук менен мамиле кылбайт. Ар бир нерсени чечкиндүү бир жерлерге келгенде мындай оор басырыктуулугу, өзүнүн шайыр жүргөндүгү, ошол мүнөздөр жагат. Ачык, айрым. Ошо. Меники эмне жагат деп коесуң? Билбейм деп коем. Арниз болсо башында айтып кеттим го, чечкиндүү. Анан кылам деген нерсесин кылат да. Жарайбы, жарабайбы кылат. Экөөбүздүн толуктай турган нерсебиз, эгерде Арниз сүйлөп атканда, баягы маселелер болуп атканда, Арниз сүйлөп атканда мен көбүнчө мындай унчукпай угуп, экөөбүз бири-бирибизди ушундай кылып толуктайт болушубуз керек деп ойлойм да. Эгерде Арниз бир жерин пропускать этип баратса, могу жерин мындай кылсак кандай болот деп экөөбүз кеңешип, баягы үй бүлөдө негизи биринчи орунда кеңешүү го. Кеңешсең үй бүлө чыңдалат. Кеңешүү менен баардык нерсени чече аласың. Эгерде бирдеме ала турган болсок, эгерде экөөбүз тең бирдемени кыялдана турган болсок, сөзсүз түрдө ошого өзүбүздүн салымыбызды кошобуз. Эгерде
мага бул нерсе жагып калды деп айтсам, аринсе сөзсүз түрдө ошону барып алып бергенге аракет кылат да. Албетте мен деле ошондой кылганга аракет кылам. Сен постоянно ошондойсуң дегенде жок. Менден эле Альбинаны мисалы башкалардан артта болгонун каалабайм. Наоборот, ушу актриса болгондон кийин эл алдында мындай алаканга салганда артисттердики ошондой болот да, жашоосу. Анан наоборот, ошо баарынан алдыда жүргөнгө, кийим жагынан дагы, өзүнүн алып жүргөн жагынан дагы алдында болгосун каалайм. Кандай кичинекей нерсе болсо дагы мону мындай кылалы, кандай кылалы, сенин оюң, экөөбүздүн анда ошону кылалы дегенден кийин болду, биз чечимге келип алып кандай кылабыз. Жок, мен сүйрөйм, мен алып жүрөм үйдө, эркек деген мындай болуш керек дегенге мен такыр. Эми баары үйдүн кожоюну Арнис да. Кожойкесин мен калгандары подсобниктер кылып койсун. Экөө? Экөө подсобниктер. Эки штук подсобнигиңиз бар. Эки кызыбыз бар. Ар бир үй бүлөдө баардыгы ушу азыркы жаштарга деле мисалы кеңешип иш кылышса дейм да. Баардыгы ошонун баардыгы эле бири-бирине ишенбестиктен чыгат. Бири-бирине ишенишсин, жанагы ичиндеги бири-бирине болгон жактыруусу, өздөрүнүн сүйүүсү болуш керек. Ансыз эч нерсе болбойт деп ойлойм да. Биз ушу келечектеги жаштарга көтөрүмдүү болуш керек да. Эң негизгиси экөөбүз үйлөнгөндө көп адамдар айткан, анткени театрдагылар улуу адамдар, бизде 80-90 жаштагы байке аталарыбыз, байкелерибиз, эжелерибиз бар. Ошолор айткан, көтөрүмдүү болгула. Көтөрүмдүү болуш керек, чыдаш керек анан. Бул турмушта чыдамкай болуш керек. Баары болот. Сен ыйлайсың, күлөсүң, чөгөсүң, ошонун баарын көтөрө билсең, сен ошондо гана үй бүлөңдү сактайсың. Сен ошондо гана чыгармачылыкта өсөсүң. Кандай жаатта болбосун, кандай профессияда болбосун, ошондо гана зоболоң көтөрүлөт. Ошондо гана балдарың сени карап келечеги ушундай кең болот. Ошон үчүн көтөрүмдүү бол, чыдамкай бол деп жакшы насааттарын айтып келген. Азыркыга чейин айтат. Азыркыга чейин биз дагы жаш үй бүлөлөргө биз дагы ошол сөздү айтып келебиз.